Бүгүнкү темабыз байыркы кыргыздар. Башкача айтканда, кыргыздар жөнүндө алгачкы маалыматты кимдер берген, кыргыздардын байыркы тажрыйбасы жерде турган акырга токтололу. Кытай тарыхчысы Сыма Цянь, азыр бул сүрөттө турат, Сыма Цянь. Биздин заманга чейинки 145-86 жылдарда өзүнүн Ши Цзи кыргызча отургондо бул тарыхый жазмалар деп которулат, тарыхый жазмалар. Ошол эмгегинде биздин заманга чейинки 201 гундардын картасы турат, хунлардын падышасы десек болот, башчысы Моде Шанюй. Жерге да азыр келтирип койдум, Моде Шанюй. Арманы элестетсек болот да. Моде Шанюй түндүккө дейт. Түндүккө. Бул хунлардын жээлеген жери болсо, картада түндүккө деп. Хагастар денелерде турбайбы? Түндүк жана түндүк батышка. Түндүк батышы бияк аймактар болот да, түндүк батышка. Жортуул уюштуруп, бул жортуулда ал көз карандысыз бир топ урууларды дейт. Алар кайсы уруулар? Аларга мындай уруулар. Гянь, Гунь, жерде картада жазылып турат, Динлин, Синли жана башка урууларды каратып алган да өзүнө. Бул маалыматтын, ушул Сыма Цяндын маалыматынын кыргыз тарыхы үчүн мааниси өтө зор. Себеби Гянь, Гунь деп кытайлыктар Гянь, Гунь деп кытайлар байыркы кыргыздарды Гянь, Гунь деп аташкан. Бул маалыматтар кыргыздар биздин заманга чейинки 3-чү кылымдын аягында эле болгондугун, алар ээлик кылган жерлер бар экендигин, ошондой эле кыргыз этноними түрк тилдүү элдердин байыркыларынан экендиги маалым. Азыркы турмушта карасак, түрк тилдеринде сүйлөгөн 25-30га жакын эл бар да. Мына ошолордун арасында ушул Сыма Цяндын эмгегине таяна турган болсок, кыргыз деген этноним эң байыркылардын бири болуп эсептелет да. Башкача айтканда, мына биз эгемендик алган жылдары 2003-жылы биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдан белгилегенбиз да. Чынбы? Белгилегенбиз 2200 жылдык. Башкача айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлгөндүгүнүн 2200 жылдыгы белгилеген. Бул цифра кайдан чыкты? Ошол мына жанагы Сыма Цян көргөзүп кеткен 201-жылга барып такалып атпайбы? 201-жылга барып. Ошондо биз ошол мына кошуп ийсек математический 201-ди 2003-кө 4 0 2 анан тегеректеп туруп, анан 2200 жыл деп чыгардык да, чынбы? Мына ушул цифрага барып такалат. Мына ушул цифрадан биз билет экенбиз, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, кыргыз элинин ошол эл болуп жашап келаткандыгына 2200 жылдан ашык болгондугу мына тарыхый маалыматтарда так эле ошол Сыма Цяндын эмгегинде келтирилип атат да. Андан кийин окумуштуулар лингвистикалык жана ономастикалык усулдарга таянуу менен кыргыз этнонимин ар кыл бөлүктөргө ажыратып түшүндүрүп жүрүшөт да. Мына анын бир айрымдарына токтололу.
Мисалы мына биринчи кайсы? Кыргыз деген этноним. Кыргыз. Этнонимдин чечмелениши. Биринчи. Радлов деген окумушту бар орустардын. Биринчи Радлов. Биринчи орус окумуштусу. Радлов. Орус окумуштусу Радлов. Мындай деген пикир айтты да, 40 жана 100. Башкача айтканда 40-100 деп атат. Экинчи бир окумушту Ахмет Тоган деген 40 жана ер дейт. Ахмет Тоган. 40 жана ер деп. 40 ер дегенди түшүнүктүү берип атат да. Үчүнчү бир окумушту Айтмуратов деген. Айтмуратов. 40 жана кыз деп атат. 40 кыз. Төртүнчү бир окумушту Петров деген орустун окумушту 40 кыргыз деген сөздөр менен берип атат да, Петров. 40 деген терминдер менен берип атат. Андан кийинки бир окумуштубуз Баскаков деген кыргыз жана огуз деген түшүнүктөр менен берип атат. Баскаков. Кыргыз жана огуз. 40 огуз деген сөздөрдү улам берип атат да. Андан да бирди келтирип кетели. Өмүркулов деген кыргыз тарчысы мындай Өмүркулов. Мындай бир кызыктуу кылып берип атат да. Кыргыз. Башкача айтканда кырылгыс, түгөнбөс, жеңилгис, жаңыланып туруучу, түбөлүктүү эл деген бир түшүнүктү берип атат да. Мына ушунун баары кызык да бизге. Кыргыз этнониминин Кыргыз этнониминин орто кылымдарда көчмөндөр арасында кеңири тараганлыгына караганда кыргыз деген термин сак деген сыяктуу эле алгач кайраттуу, күчтүү жоокер, күчүрмөн адам дегенди түшүнүктүү берген да. Ошондуктан бир топ көчмөн уруктар өздөрүн мындай кыргыз деп атоого аракет кылышкан деген божомол чындыкка жакыныраак да. Ал эми кыргыздардын байыркы ата журтуна токтоло кетсек, тарыхый булактарда биздин заманга чейинки 3-кылымда эскерилген кыргыздардын ата журту тууралуу ар түрдүү пикирлер айтылып келет да. Жана биз айткан Сыматсан мисалы өзүнүн эмгегинде кыргыздарды ушул эскергени менен, айтылганы менен, бирок алардын турган жери жөнүндө эч нерсе айтылган эмес да. Айрымдар алгачкы кыргыз журту Енисейде болгон дешсе, башкалар азыркы түндүк батыш Монголиядагы ата журту деп коелучу, бул жерде ата журту. Кээ бири Енисейде десе, кээ бири азыркы түндүк Монголиядагы Кыргыз башкача айтканда Кыргыз көл деген көлдүн аймагында болгон деп жоромолдошкон да. Кытайлык тарыхчы Баньгу биздин замандын биринчи кылымында Ханшу деген эмгегинде кыргыздардан чыгышта 7000 ли узундук
бийлиги да ли. 7000 ли. Bir li, 500 метр деп белгиленет да. Кыргыздардан ошол 7000 ли чыгышта дейт. Хуннулардын мына, хуннулардын. Жерде картаны карасак, хуннулардын шан үйлөрү, башкача айтканда, падышалардын ордосу жайгашкан деп атат да. Аны ошондой мындай элестетип көрөлү картаны карап туруп. Мына хуннулардын чыгышында деп атат. Чыгышында. Мына ушунда өтөр менен, болжол менен мына ушул территорияларда кыргыздардын ошол янгундардын болсо Кытай жерлеген жери ошо. Башкача айтканда азыркы жанагы Суар деп коет эмеспи? Суар. Кытайдын чыгышындагы Манас, Карашаар сыяктуу шаарларда болгон деген божомолдор бар да. Байыркы түрк элдеринин ичинен хундар, усундар, динлилдер, Чыгыш Түркістандагы индо-европалык тилдерде сүйлөгөн калктар эзелтеден кыргыздарга коңшу болуп жашап келишкен да. Биз заманга чейинки 1-кылымдын ортосунда хундардын башчы Чжи өзүнүн армиясын кыргыз жоокерлери менен чыңдап дейт. Енисейдин Минусин өрөөнүндө жайгашкан урларды басып алат да. Ушундан кийин кыргыздардын негизги бөлүгү өздөрүнүн жаңы мекенине, Енисейге келишкен деген дагы пикир бар да. Кыргыздар жанагы кундардын падышасы Моде Шанюга баш ийерде өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болгон десек болот. Мына ушундан улам биз заманга чейинки 3-кылымдын аягынан тартып кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси кундар дөөлөтүнө баш ийип, анын таасир астында өнүккөн десек болот.